Өлкөдөгү парктарды, жашыл аймактарды инвестициялык келишим менен иштетүүгө уруксат берүүчү мыйзам долбоору тармактык комитетте колдоо тапты. Мындай өзгөртүү жер кодексине кирип жатат. Демилгечи Мирлан Бакировдун айтуусунда, муну менен жашыл парктарды сактап калууга жана эс алуучу аймактардын өнүгүүсүнө шарт түзүлөт. Теманын уланысы кабарчыбыздын материалында. Жер кодексине кирип жаткан өзгөртүү парктарды иштетүүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылып, инвестициялык келишим менен ижара берүүнү 15 жылга узартууну көздөйт. Демилгечи Мирлан Бакиров белгилегендей, жашыл зонаны иштетүүчү ишкер парктын 70% жашыл бойдон сактайт, 25% гана жеңил курулуш салып, 15 жыл аралыгында ишкер салган инвестициясын актап алуусуна шарт түзүлөт. Баса белип кетким келет, бул жерде жеңил конструкция менен гана курулган курулмаларга уруксат берилет. Оор конструкция уруксат жок, суп ижарага да уруксат жок, ошондой эле менчиктештирүүгө дагы категорически уруксат жок. Мыйзам кабыл алынса, ал республика боюнча жайылтылат. Максаты райондордогу каралбай калып кеткен парктарды жакшыртуу, ошол эле маалда жергиликтүү бюджетке киреше кошуу. Туура 15 жылга багытталгандан кийин негизи аны ижарага алган адам дагы ал жерге каражатын бөлүп, бир көктөндүрүп жакшы карайт. Мындай серьезный подход болот да. Бирок иш мыйзамда эмес. Мамлекет тарабынан көзөмөл күчтүү болуш керек да. Легкий конструкция деген легкий конструкция. Анан кийин кандай назначение болсо, билесиңер, ошо багытта кетиш керек. Жеңил конструкциядан курабыз деп алып, ар кандай ижарага алып туруп, башка багытта пайдаланган парктар жок эмес. Эми биз мыйзам 3-окууда талкуулап атат. Өкмөт. Сиздер да мындай расмий канча парк боюнча ушундай мыйзам бузуулар болгон, ошолор боюнча кандай чаралар көрүлүп атат, кандай иш козголгон, канчасы бузулду. Мына ошол эле айтылып атканда Дубой парк боюнча. Мыйзам долбоорун комитет 3-окууда кабыл алды. Дагы бир жер кодекси менен салык кодексине өзгөртүү киргизүүчү документ талкуу жаратты. Долбоордун демилгечиси Мирлан Бакировдун айтуусунда, документ дыйкандардын жерди натыйжалуу иштетүүсү үчүн салыктан жеңилдик берүүнү көздөйт. Базалык жер салыгынын базалык ставкасы жердин кайсы категориясына дыйкан которбосун же башка багытта мөмө жемиш өстүрөбү, көп жылдык багдарга өстүрөбү, ушул бүгүнкү базалык ставка сакталып калсын деген багыт болуп атат. Дыйкан кайракы жерине өз каражаты менен көп жылдык мөмө берүүчү бактарга отургузса, жер салыгы кайракы жердин салыгы менен калышы керектиги сунушталууда. Бир дыйканды мисалы 1 гектар жери бар экен, кайракы жер. Ар бир бак эгип, ар бир бактын жамбашына кадимки эле баклажкага сууну куюп 2 литр тамчылатып сугарып өстүрүп атат бакты. Өстүрүп, мөмө алайын деп келгенде салык кызматы келип атат. Бунун уже багдарак болуп кеттир. Давай земельный налогту башкача төлө деп. Ошондо айтат. Мен суу барбаган жерге бак эксем, канал алып кел дебесем, суу кудук чыгарып бер дебесем, 100 баклажканы апарып, боруна байлап, тамчылатып, сугарып өстүрүп атсам. Эмне үчүн дагы мен салыкты дагы 2 эсе 3 эсе төлөшүм керек деген ойын айтып атат. Мыйзамды өзүнүн каражатын бөлүп, дегенде категориядан мындайча айтканда затрат кылса, какой-то период берип, сиз айтып атканды сактасак болот. Сиз айтып атканды какое-то время дегенде. Кайракы жер менен көп жылдык мөмө берүүчү өсүмдүктөрдүн салыгынын бир канча эсе айырмасы бар. Мисалга Баткенде 1 гектар кайракы жерге 45 сом, көп жылдык мөмө эгилген 1 гектар жер үчүн 149 сом салык төлөнөт. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү өкмөт тиешелүү адистер менен биргелешип бир пикирге келүү чечими кабыл алынды. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.